Саламатсызбы, мен намаз окуйт элем, бирок ооруп калдым. Аялдык жактан даараттын башкача түрү да барбы? Мен намазымды уланткым келет, бирок ал оору өлүмгө чейин алып барат экен. Кудайым саламатчылык. Алла Таала сизге шифасын берген болсун. Тезирээк сакайып кетиңиз. Албетте таямым бар. Эгерде даарат алганга мүмкүн болбосо, суу менен даарат алсаңыз эле ооруңуз күчөп кете турган коркунуч пайда болсо, автоматтык түрдө таямым эмне болот, уруксат берилет. Себеби биздин чачыбыздын түбүнөн баштап тырмагыбызга чейин эмне болот, чачыбыздан баштап керек болсо, баары аманат. Буга эч качан биз эмне кылбашыбыз керек, кыянат кылбашыбыз керек. Ден соолугуңузду караңыз. Даарат алсаңыз ооруп калат коркунуч болсо, сөзсүз тартынбай таям менен окуй бериңиз. Да кошумча айтып кетчү нерсе, кээ бири мен таям менен окуй албайм, ошентип намаз окугандан көрө окубай эле койгон жакшы деп. Дин бул акылга салынбайт. Шарият кандай болот десе, демек болот, аткара бериш керек. Эмнени болбойт десе, демек болбойт экен деп токтоло бериш керек. Анан эми окуганга жараша нормальный мындай жакшынакай даарат алып окушум керек. Боло таям менен намаз окумак. Бул Кудай Таалам Куранда көрсөтүп берип атса, буйруп атса, Куранда айтып атса, мен силерди динди кыйнаш үчүн берген жокмун. Силерге жеңил жашоо бериш үчүн бердим деп атат. Анан эми Куранда ушундай жеңилдетип берилип атса, оңой жолдор көрсөтүлүп атса, ошону аткарууда эч качан күмөнсүз, шексиз аткарышы тескерисинче ыйманыбызга сокуп кетиши мүмкүн. Эмнеге ошентип намаз окумак беле таямал болбогон нерсе да дей турган болсо, жеңил санап танып кете турган болсо, Кудай сактасын. Ыйманга да коркунуч пайда болот. Эмне үчүн? Алла Таала бар нерсе буйруп койгон бар нерсесин өкүмүн биз жокко чыгаргандыгыбыз үчүн. Ошон үчүн шариатка карап амал кылышыбыз керек.